Сак болуңуз. Интернет аркылуу алдамчылык. 15 миң которуп турасыңбы дегенде макул деп эртең берсе которуп кое берейин деп которгом. 200 миң акча алдырдым да мошенниктерге. Башка звонокко, чужой звонокко жооп бербеш керек экен да. Мектеп окуучулары болуп чыгып атат, 16 жашка толгон, 17 жашка толгон көбүнчө ушул кыйынчылыктар болуп атат. Ошолорго бир аз жетпей атат. Которуп турсаңар деле боло берет да. Биз уже толук ал кишиге ишенүүгө кирдик да. Акыркы учурда интернет аркылуу алдамчылык фактылары көбөйүүдө. Айрыкча WhatsApp телефон чалуулары аркылуу же болбосо социалдык тармактар аркылуу мыйзамсыз жарандардын акчасы алынууда. Баткен шаарында да мындай окуяларга кабылгандар аз эмес. Баткен шаарынын тургуну Айгүл Капырова WhatsApp аркылуу алданганын айтат. Подружкамдын WhatsApp-ын взломать этип киришип, акча керек, эртең берем деген SMS келген. Анан ал адам менен мамилем бар үчүн ага унчукпай туруп эле акчаны которуп салганмын. Канча акча? 15 миң которуп турасыңбы дегенде макул деп эртең берсе которуп кое берейин деп которгом. Анан бир аздан кийин кайрада SMS келген. 25 миң которуп турасыңбы, дагы мага өтө керек болуп аткан деп. Анан ошо бойдон жок, ушуну эле берем деп акчаны берген. Бир аздан кийин эле статусунда которбогула мошенниктер булар деген SMS келген бардыгына. Подружкам бул өзү буга Батмуда иштеген подружкама 5-6 адамга ушундай SMS барган. Алардын дагы 2-3 которгон. Анан сразу эле мен Говудун балдарга барып арыз жаздым. Арызым үстүндө иштешип, балдары 3 айдын ичинде акчамды кайтарып алып беришти. Андай SMS-тер келген убакта ошол адамга сөзсүз чалып туруп, чын эле ошол адам жазып атабы же бул дагы ушундай мошенниктерге туш болуп аткандыгын билиш керек болуп атат деп ойлойм да. Мындай көрүнүштөр бир гана WhatsApp менен чектелбейт. Айрым учурларда шулуундар өздөрүн банк кызматкерлери катары тааныштырып, жарандарды паникага салуу жолу менен алдашат. Баткен шаарынын дагы бир тургуну Калия Жамантаева дал ушундай ыкма менен алданган. 200 миң акча алдырдым да мошенниктерге. Анан бул кокустан эле бир чужой адамдар звонок кылды мага. Звонок кылып анан сиздин банкта акчаңыз бар экен, ошону бирөөлөр алып кетти. Бүгүнкү таңкы саат 5-те алып кетти десе, мен паникага түшүп өзүм жоготтум. Анан азыр сизге Насбанктан чалат, ошо Насбанкка болгон окуяны айтып бериң деди. Анан эч ким укпасын, үйүңүздө ким бар дейт. Үйүмдө күйөөм бар десем, күйөөңүз укпасын да, балдарыңыз дагы укпасын. Бир эшикти жаап ичине ирип отуруң деди. Анан биз менен сүйлөшүң деди. Болуптур деп. Биз айткан неменин баарын аткарасыз, азыр банкка барасыз. Банкка барсаңыз, скорее всего, банктын кызматкерлери катышкан буга деди. Анан биз ошол жерден кармайбыз. Сиз эч кандай билгизбей отурасыз, гражданский форма менен милициялар барат деди. Болуптур дедим. Саат 2:30 болгон окуя бир 7-ге уланды да. Телефонду үзбөй сүйлөштүк. Үзбөң дейт да, үзбөй туруң дейт. Анан кийин улардын бас дегенин баса бериппин мен. Мен паникага түшүп калдым да, крупный акча кетти. Хорошо, что бардыгын алган эмес, 200 миң алган. Акыры чарчап калдым да, өчүрүп койдум телефонду. Өчүрүп койсом кайра чыгат. Урматтуу клиент, бизге жооп бериңиз. Урматтуу клиент, жооп бериң. SMS жазат, звонок кылат, албайм. Ойлоно баштадым да, неге бул булардын айтканын кылышым керек мен. Мен банкка барып көрөйүнчү эртеге деп, анан кийин албай кое берет десе, анан банкка келсем, банкта 200 акчам жок да. Анан банктын кызматкерлери коркуп кетти да. Алдыңыз беле дейт, жок алган жокмун. Эмне кылышым керек деп анан паникага түшүп, роса катуу ойлонуп калдым да. Баламдын жинаган акчасы, балам билбеш керек, катуу стресске түшүп калат деп, балама билгизбей анан кийин адамдардан сурасам, Говудга кайрылың деди. Говудга келсем, арыз жаздым. Балдар жакшы кабыл алышты аябай. Ушул Улукбек менен Бактыбек деген 2 бала катуу иштеп берди да. Арыз жаздым, кеттим, анан эже деди, буга убакыт керек, чыдайсыз эми. Сабыр кылып турасыз деди. Анан кийин октябрдын 7-синде алдырган акчам декабрдын акырында келди да кайра. Анан табап келген балдар бирөөсү өзбек бала экен, бирөөсү бир жаш эле студент бала экен да. Бул студент баланын апасы бечара жаш бөөгү менен келиптир, Кара суудун бир кычыгынан келиптир. Анан не болду эле десем, балам ондой жолго бара турган бала эмес эле же дейт. Булар окуу жайдан чыкса, 2 бала неме дептир. Бизге карта ачып бергиле. Карта ачып берсеңиз, силерге 5 миңден акча беребиз дептир. Анан жаш балдар да студенттерге акча керек го. Анан болуптур деп аялар картаны ачат дагы, конвертин ачпай туруп аяларга берип коет да. Ошол берки өзбек бала эмеге түшүп калгандыгын меники удачный болду да. Камерага түшүп калган, банкоматтын камерасыга.
Расмий маалыматка ылайык 2025 жылы Баткен шаарында киберкылмыштуулук боюнча 14 кылмыш иши катталган. Анын ичинен 7 ачылып, жабырлануучулардын акчалары кайтарылып берилген. Калган 7 иш учурда тергөөдө. Адистердин айтымында мындай кылмыштарда ортомчу катары көбүнчө жаштар колдонулат. Киберкылмыштуулуктун ортосунда дроперлер деп коет ортодо. Дроперлер негизинде көп учурларда бизде мына мектеп окуучулары болуп чыгып атат. 16 жашка толгон, 17 жашка толгон көбүнчө ушул өздөрүнө банктарга барып карталарды аштырып, Telegram, Instagram аркылуу чыккан жарнамаларда баягы оңой жумуш же күнүнө 7000 сом, 5000 сом деген жарнамаларга кирип, ошол жердеги жазылган номерлерге Telegram аркылуу байланышып, ошол жарандарга определенный бир суммага карталарын сатышып, ошол карталарга чет өлкөдөн же башка үчүнчү жактар ошол WhatsApp взлом бузуп кирген жарандар ошол дроперлердин банктык эсептеринин акчаларын которушуп, андан дальше криптовалюта деген бар, ошол жака чыгарып кетип атышат да акчасын. Киберкылмыштуулук боюнча негизи эле бүгүнкү күндө эң орчундуу биринчи маселелердин бири деп айтсак да болот. Бул боюнча мектеп окуучулар арасында, элдер менен жолугушуулар арасында жана мекеме ишканаларга барып ошол сабактар жана лекциялар өтүлүүдө. Ортодогу ошол дроперлер деп айтылгандар, алар кылмыш жаза кодексине быйыл 2025 жылы өзгөртүү киргизилген. Ошолор өзгөртүү киргизилген мыйзам негизинде ошол дроперлер да жоопко тартылат и ошол үчүнчү жактардагы жоопкерчиликке тартылат. Албетте биздин Баткен шаар аймагында жок өзүбүздө, бирок Баткен шаарынын аймагында ошол 18 жашка толо элек жабырлануучулар бар. Ошол менен жана жогоруда айтып кеткен кылмыштардын арасында жабырлануучулар бар. Башка Кыргыз Республикасынын аймагындагы башка облустардан ушул жаш жете элек өспүрүмдөр бар жоопкерчиликке тартылган. Баткенде миграцияга чыгып иштеген жарандар көп. Алардын арасында чет өлкөгө жумушка орноштурабыз деген убадаларга ишенип алданган жаштар да бар. Досумдун чоң атасынын досу бар экен да, чогуу бир убактарда Европада иштешип жүрдүлөр. Досумдун чоң атасы видеосунда байланыштырып, тааныштырып берди. Ал ишти айтты, примерно акча 120 миңден башталат зарплата. Анан питанияны өзүңөр кыласыңар, жатакана бар, жол кирени өздөрү неме кылып берет деди. Жаган кызык болот, утуру чалган сайын кызык нерселерди айтат. Биринчи жолу кылып атканда сомнение күмөн болот экен. Күмөн болуп анан биз Бишкектеги компанияларга кайрылдык, ал жакта эле ошондой документтерди айтты, ошондой условияларды айтты. Биз ол киши менен видеобузда анан паспорттун сүрөттөрү чейин таштап атты да, көрсө ол бар жок чындап ишенесиң да, кетем дейткенсиң дагы. Анан медицинский страховкаларды тапшырып аткан документтерде посольстводон чыккан жоопторго чейин полный каттар жөнөтүп атты да. Анан каяктан билет экенсиң, ол интернеттен дагы бүт ошол документтердин көчүрмөлөрү бар. Анан ошону өзү кылып сага кайта барат да, жасап, кээ бирки датасыны, фамилия атыңды өзгөртүп таштап коесуң, каяктан билесиң, ошону таштай берди. Анан ол киши айтты, азыр мага 1 сом которбойсуңар, визаңар чыкканда, бул жака билет алардан алдың, силерге ушундай неме таштайбыз деди. Ошого төлөйсүңөр. Азыр 1 сом бербей эле бар жокту бүтүрүп бере беребиз деди да. Удобный болду да, каягынан карасаң. Кыйынчылыктар болуп атат, ошолорго бир аз жетпей атат. Которуп турсаңар деле боло берет деди. Биз уже толук ал кишиге ишенүүгө кирдик да. Чалсак ол намаз окуйт экен. Европада ушундай болду. Мечиттеги немелерди ham көрсөтүп атат. Мына мечитте намаздан чыгайын, анан сүйлөшөбүз депчи. Как положено ишенесиң да, эч нерсе күмөн кубайсың. Уже бул жактан чамадан толуктургансың да, полный кийимди алып, эсил чоо бир-эки нерсе болсо, ака, мынаны каржыга неме кылып туруң, бир 2 айда барып калсам сизге зарплатаны төлөйм, бар жок берип кое берем деп эле. 10 күн калганда жок болуп кетти. О кылабыз, бу кылабыз, күтөбүз. Телефон номери Венгрияныкы. Иш жактан неме кыла албайсың, милицияга берсек, паспорт, фамилия, атыны, данныйны берсек, бул фальшивый экен да, жасалма экен да. Прям жасалма экен, Кыргызстан гражданы эмес экен. Мен атым Нургазы ушундай Жалал Абадтан мындай деген жеринен болом деп как положено айтты да. Жалал Абадта ондой жерде ол киши жок экен. Онлайн шылуундар ар кандай ыкмаларды колдонуп, жарандарды алдоодо, белгисиз номерлерге ишенбөө, акча котороордон мурда маалыматты тактоо жана шектүү учурларда дароо милицияга кайрылуу алдамчылыктан сактануунун негизги жолу. Сиздер менен Салам медиа, сак болуңуздар.